21 майдан тарта Бишкектеги соода борборлору ишин жандантып, кардарлар үчүн эшиктерин ачкан. Биз 2 ири соода борбордун мисалында карантинден кийинки абал жана аталган жайлар кантип калыпка келип жатканы тууралуу айтып беребиз. Дордой Плаза соода борборунан билдиришкендей, кардарлардын коопсуздугу үчүн кам көрүү карантинге чейин эле башталган. Ал эми азыр күчөтүлгөн режимде иш алып барылып жатат. Биз ар бир кириштен туннелдерди койгонбуз. Ал туннелдер кишилерди, адамдарды дезинфекция кылып турат. Жана ошо туннелдин оң капталында бул чыканак менен болгон санитайзерлер бар. Ошол санитайзерлерге колун дезинфекция кылып, анан залга киришет. Соода борбордогу дүкөндөрдүн сыртында кардарлардын кирүүсүнө карата чектөө боюнча атайын жазуулар иленген. Мурункудай кезек күткөн топ элдер дээрлик жок. Бирок жайкы мезгилге даярданып жүргөн сатып алуучулар бар. Эми элдер чынын айтканда жайкы сезонго даярданып, шопинг кылып жатышат, келип жатышат. Албетте кризис аталган соода борбордун дагы ишине өз кедергисин тийгизди. Чынын айтканда аябай эле оор, анткени именно ушул соода түйүндөрү аябай эле кризиске кабылды десек болот да. Бирок күч дем бар, иштейбиз. Кардарларды жоготуп албоо үчүн Дордой Плазанын командасы мындан ары онлайн кызмат көрсөтүүгө өтүүнү максат кылып жатат. Сатуучулардын көңүлүн көбүнчө онлайн менен алуу, анткени эми мурункудай иш-чаралар да болбой калды. Санитардык нормаларды сактабагандар үчүн соода борборго кирер замат акысыз бет кап берилет. Кардарлар 2 ай бою соода борборлорго болгон муктаждык кадимкидей сезилгенин белгилешти. Негизи ушундай жайлар керекпи? Мисалы, карантин бою баары жабык болду да, ошондо зарылчылыгы сезилдиби же мындан ары жабылса деле сизге эч кандай айырмасы жок? Жок, зарылчылыгы бар да. Мен болбосом дагы эми биринчи керектелүүчү кийимдер бар да. Мисалы, азыр жайында кие турган кийимдерибиз бар. Жайкы шым, жайкы көйнөк дегендей. Ошондойлор керек, только ушундай соода борборунан гана ала алабыз да, башка жерде жок да. Очень непривычно, очень мало. Элдер аз жүргөнү байкалып жатат. Баары мурункудан башкача. Дүкөндөрдө дагы мурункудай кезекте тургандар жок. Баары аралыкты сактап жүрүшөт. С осторожностью приходит. Башка жайлардан айырмаланып, Азия Молл соода борборуна көпчүлүк азык-түлүк алууга келип жатышат. Ал эми анын башка бөлүктөрүндө кардарлар жокко эсе. Негизи бизде азыр биринчи этажыбызда, 0 этажда фрунзе бар. Азыр ушул жака элдер көбүрөөк келет. Биринчи, экинчи этажга бул акырындан уже элдер келе баштады, бул кийим сатуучу жагына. Аталган соода борбор карантинден кийин акырындан калыпка келе баштады. Ал эми кризис алдыда күтөөрүн айтышат. Бул акырындык менен уже ачылгандан баштап, өзүңүз көрүп атасыздар, азыр жумуш акырындан башталып келе атат. Кризис кандай болду, эми убакыт көрсөтөт деп ойлойм. Көп деп айта албайм, аз деп да айта албайм, бирок Кудайга шүгүр кичинеден болуп атат, бирок көп деле деп айтпайм. Кризистен кийин мындай байкалыштар бар көп эле. Башка коомдук жайлардагыдай эле соода борбордо дагы вирустан коркуп, анын иштөөсү зарыл эмес деп эсептегендер дагы бар. Торговый центрлер, билбейм, кереги өтө деле керек эмес го дейм. Эмнеге? Анткени билбейм, кийим өтө важный эмес азырынча. Кийим алыш деген биринчи орунда турбайт, продукты жакшы ачылыш керек. Демек 2 ай бою сизге мындай ушундай жайлардын керектиги сезилди, же мындан ары деле жабыла берсе болобу? Албетте, эртерээк ачып, эртерээк элдер эртерээк ишке чыккандары жакшы да. Биякта көп элдер байкалып атат, сиз корккон жоксузбу? Жок, эми болду го, бүттү го эми кечке эле. Бүттү да. Эскерте кетсек, бардык соода борборлорунун ичинде кинотеатр, кафе жана балдар ойночу жайлар ачыла элек. Учурда кийим жана бут кийим саткан дүкөндөр, уюлдук телефон, косметика сатуучу бөлүмдөр гана иштөөдө.